Subhan. Bir ayal Cuma günü özünün perzentin namazga iштip bарды. Biz de ошол имам айтып аткан жакшы сөздөрдөн угуп келели деп 5-6 жашар баласын мешитке иштип барды. Имам ошол күнү ушул сөздү айтты. Ошол сөз ушулардын барганына дал келип калганын караң. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytқан. Kim bir orunda İhlas suresinin Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad degen sureni oturgan avalda 10 ele jıl okuy turgan bolsa, kança jol eken? 10 ele jıl okuy turgan bolsa, Allah ağa beyişten bir üy dayardap koydu деп атат. Bir üy dayardap koydu. Alemi kim oturgan avalda 10 jol okusa, al ordunan turguçaktı günösü geçirilet. Turgan avalda 10 jol okusa, je oturup, je jılganга чейин günösü geçirilet. Жақсы эле экен? Бирок көпчүлүгүбүз окуй элек бизде. Багымдатта 10 jol окуң, 5-inde, Asırda, Şamda, Kuptanda, Jatarda 10 jol okup koңошондо siz bir günde 60 jol okup атасыз. Siz özüңүздүн эле бейишке киришиңизге кам көрбөй, өтүп кеткен атаңыз менен апаңызга неге кам көрбөй атасыз? Тағаңыз бар, тажегеңиз бар, таяжеңиз бар, өзүңүз мир туган агаңыз бар, иниңиз бар, сиңдиңиз бар, эжеңиз бар, уул кызыңыз бар. Жумада энеси, оолум ушинтеле дедиле, баласы апасын карап жылмайып туруп, апа үйгө барганда окуйлубу деди. Апа ушу сүрөнү үйгө барганда окуйлубу деди. Жашы 6 жашар бала. 6 жашар бала, азыр 6 жашар балаңар азыр Кул хуаллаху ахад эмес, башка нерсени билбейт азыр, өзүнүн атын толук айтып бере албайт. Үйгө келип, кечки тамакта эне бала отуруп, балам, сен 10 оку, мен да 10 окуйун деди. Экөө тең колун көтөргөн абалда, аузу биллахи минеш-шейтанир ражим. Кул хуаллаху ахад. Баласы оң қолмен апасының оозун жаап таштады. Көзүнө жаш алды, ушундай жаш алды. Апа, сиз окубай эле коюңчу, мен окуйунчу деди. Анткени 6 жашар бала атасы тирүү болуп, жетим эле, ажырашып кеткен эле. Атанын мойнуна асылып, ойногонду, атасына эркелегенди, атасынын колун кармап, чогуу басканды сагынган бала апасынын оозун жаап койду. Апа, мен эле окуйунчу 10 жолу. Эгерде сиз да окусаңыз, мен да окусам, Аллах экөөбүзгө бейиштин ичинен 2 үй берсе, сиз бөлөк жашап калат экенсиз, мен бөлөк жашап калат экенмин. Атамдан бөлөк жашаганым ушул жетиштүү мага. Мен окуйун, Аллах bir үй берсин, экөөбүз бирге жашайлы дейт. Барбы ушундай сиздин перзентиңиз? Siz ушундай үйрөттүңүзбү ушундай? Кандай энесиз? Кел балам, чогуу окуйлучу. Бейиштеги үйүбүз көп болсун. Дүйнөдөгү үйүбүздүн бөлмөсү азыраак, тияктагылардын Аллах бере турган үйдүн бөлмөсү шунчалык чоң, кенен, көп. Пайгамбарга кошуна жашайбыз. Кел, бир адат кылып алалы. Күнүн ушинтип окуйлучу деп айттыңызбы кызыңызга же уулуңузга? Ya Rabbi. Allah.